капысынан алдыларынан bir түркү чагылат жоюпуланып. Өзүң аппак, сулуулак экенсиң. Ағаңды келишкен неме тура? Чарчап калган чыгарсыңар. Биздин үйгө барып, даам сызып кеткиле. Менин да силердей 2 балам бар. Чогуу ойноп, кумардыңарды жазып эс аласыңар, деп ичинен болсо. Аулак кичинекей экен, эбин таап жеп алайын деп ниети бузулат. Айта турганын мурдатан ойлоп койгон Агулак, түкө тетиги дөбөнүн чокусунда кара таштын астында бизди карышкыр күтүп турат. Ал Караулак экөөбүздү конокко чакырган. Сизди ичтип кеткенибизди көрсө, ачуусу келет го. Кашакеңдин каары катуу экенин билесиз. Эгер кааласаңыз, өзүңүз деле биз менен барыңыз. Жарайт. Силер алдыга бара бергиле. Мен артыңардан жетип барып калам, деп түлкү куулук кылып калып калат. Андан ары 2 улак кетип баратышканда, алдыларынан көк жал карышкыр каршы чыгып, оозун араандай ачып, тигилерге тап берет. Чын эле карышкырды көргөн түлкү сайга кире качат. Кардым ачып, коркулдап келаттым эле. Мындай жакшы болорбу? Мен силерди жейм, дейт карышкыр улактарга тап берип. Анда Агулак, кашаке, тетиги дөбөнүн чоктуу чокусунда кара таштын түбүндө бизди арстан күтүп жатат. Ал тоодогу жортуп жүргөн кайберендерге, учкан куш айбанаттарга падыша болуп кече эле келиптир. Эртеменки тамагына 2 музоону, түшкү тамагына 2 улакты, кечкисине 2 козуну жейт экен. Сиздин бул кылыгыңызды билсе, буркан шаркан болуп ачууланса, өзүңүз жаздым болуп калбаңыз. Мейли, бизге баары бер. Жесеңиз, жей бериңиз. Алгыча болбой Караулак тикчиңдеп, карышкыр тигине, арстанды кара, сени чакырып жатат, деп кыйкырып жиберет. Карышкырдын шаштысы кетип, бакпай балаңдан, жакпай жалаңдан деген боюнча качып жөнөт. 2 улак жүгүргөн боюнча бир тоонун башына чыгышат. 2 жагын карашса, тоону бөксөлөп бир короо кой жайылып жүрөт. Койдун артында ат жан, итин ээрчитип койлчу эмес. Кичине эле бирдемеле болсо, Агулаксың, акылы жок акмаксың, деп шылдыңдап, ачуулана мүйүз матап, бөйрөк талаштыра сүзүп да жиберчү. Караулак жалакор. Агулак жакын келсе эле, "Моуреки жердин чөйүн жеп койду", деп бакылдачу. Эми адашкандан кийин айласыз "Агулак" деп гана турат. "Ай, Агулак, акмак, жаның барда түш деймин, бас деймин", деп Караулак секирди. Агулак ары ойлонуп, бери ойлонуп, зирек неменин басканып турган жерлери эсине түшүп, беркиге кайрылды. Узап кеткен койду кантип табабыз? Балким тоону ашып, жайлоого барып калган чыгар. Жайлоого жол таап баруу кыйын болсо да, жол издеп көрөйүн. Сага айтайын дегеним, эчким менен эрегишпе, менин айтканымды ук. Муну аткарбасаң, адашып өлөбүз, деди. Агулактын өлөбүз деген сөзүн уккан Караулактын үрөйү учту. Караулак канчалык тентек болгону менен Агулактын тилин алууга убада берди. Агулак жол баштап алдыга түшөт. Калың чөптү жапырып, алдынан аң таш чыкса, секирип өтүп жүрүп отурушту. Ошентип Агулак менен Караулак экөө тоонун этегине келип, 2 жагын карашса, эч нерсе жок. Жым-жырт. Анан капысынан алдыларынан bir түркү чагылат жоюпуланып. Өзүң аппак, сулуулак экенсиң. Ағаңды келишкен неме тура? Чарчап калган чыгарсыңар. Биздин үйгө барып, даам сызып кеткиле. Менин да силердей 2 балам бар. Чогуу ойноп, кумардыңарды жазып эс аласыңар, деп ичинен болсо.
Аулак кичинекей экен, эбин таап жеп алайын деп ниети бузулат. Айта турганын мурдатан ойлоп койгон Агулак түкө тетиги дөбөнүн чокусунда кара таштын астында бизи карышкыр күтүп отурат. Ал кара улак экөөбүздү конокко чакырган. Сизди ичтип кеткенибизди көрсө ачуусу келет го. Кашакеңдин каары катуу экенин билесиз. Эгер кааласаңыз өзүңүз деле биз менен барыңыз. Жарайт. Силер алдыга бара бергиле. Мен артыңардан жетип